Канча адам болсо ошончо тагдыр бар демекчи. Саламатсызбы көрөрман. 7 каналдын кайрымдуулук көрсөтүүсү назарыңызда. Көп жылдан бери жашаганга туруктуу үй-жайы жок. 51 жаштагы 3-топтун майыбы Кайрат Хайтбаев жананын үй бүлөсү менен таанышабыз. Каарманыбыз Жалал Абад шаарындагы жер астынан өтмөктөрдө коробкасын коюп, элден акча суроого мажбур. Ага себеп мүмкүнчүлүгү чектелгенине байланыштуу ишке жарамсыздыгы. Ал бул жерге эртең менен саат 8ден өтүп келип, кечке чуук кетет. Кайрымдуу адамдардын тыйынынан чогулган 300-400 сомго шүгүр кылат. Мындан 15 жыл мурда жумуш учурунда терек басып калып, бир бутунан айрылган. Жубайы Токтокан айымдында тилекке каршы бир көзү такыр көрбөсө, экинчи көзү да алысты көрө албайт. Экинчи группа инвалидмин. Кызым бар, кичинекей бир чоң кызым бар. Бир неберем бар, ушу күйөөм. Күйөөм инвалид, бир путу жок. Жалал Абад шаарында социалдык жактан аз камсыз болгон. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 3-2 топтун майыптары жардамга муктаж. 2 кызы жана небереси менен ижарада турушат. Алган пенсиясы 4000дин тегерегинде болсо, аны да ижарага төлөп, оор турмуштун айынан көчөдө кайыр суроого мажбур. Толку пенсия аламыз. Пенсиям өзүмүз квартира албайбыз. Өзүм 3-группадагы инвалидмин. 15 жыл мурда терек басып калып, бир бутуман ажырагам. Ошондуктан башкалар сыяктуу ары бери басып жумуш кылганга дарыметим жок. Айла жок, тагдыр ушундай экен. Көчөгө чыгып кайыр суроого мажбурмун. Жакшы адамдар бар үчүн биз жашап келатабыз. Алдыда кыш келатат. Үйдү жылытканы азырынча көмүр сатып ала элекпиз. Көчөдөн менин тапканым тамак аштан атпайт. Көөртирлик ушундай экен. Бирине тартсаң экинчисине жетпейт. Майыптык үчүн 4000 сом пенсия алсам, анын 3000-и ушул жепирейген тамдын ижара акысына кетет. Калганын эптеп-септеп бир айлык оокат ашыбызга жеткиребиз. Күнүгө жумушка баргандай шашам. Жөн отурсак ачка калабыз. Шүгүр, кайрымдуу адамдар бар экен. Күнүнө 300-400 сом тапсам, үйгө тамак ашыкка жетет. Эңсегеним эле өзүбүздүн үңкүрдөй болсо да туруктуу үй-жайыбыз болсо, ошондуктан кайрымдуу инсандардан жардам сурайм. Тагдыр бул абалга кептебегенде, ментип эч кимге жалдырамак эмесмин. Аттиң арга жок экен андай кылбашка. Продуктаям бил алабыз. Продуктаям жок, бирок 3-4 килома берип кетип, ачмай бирок 4 кило. Айсеге чыгып отурган себеп шу. Мына жерде күйөөм жашайт. Мына үйдө. Үйдө күйөөм жашайт. Азыр кызым келген ушул жакта. Жазда ушул жакта жашайт. Биякта биз жашайбыз. Бирок мына бул үйдөгү нерселер үйдө эгесиники. Биз өзүбүздүкү нерселерибиз жок. Мына бияктагылар биздики могу палас-таластар. Эте көрпө төшөктөр. Буну кече бир ай болду, бирөө алып келип таштап кетти. Эксан деп. Өзүңүздөр го? Мунаны бир мебелчи киши бешикти шуну алып келди. Бунубу? Буну. Силерге кимдер алып келишти булар? Улар тааныбайбыз. Жөн эле кайрылуу керек. Кайрылуу болуулар. Сурап келишип алып келип таштап кетишип атат. Башка мына көрпө төшөктөр. Булар меники. Шу азыр пенсия алабыз, пенсиябыз жетпейт да, беги квартирага акча беребиз. Кыш келет, көмүрүбүз жок, отун дегендей. Жашоодо баарынын эле тилеги тегиз болбойт экен. Кимдир бирөө жашап жаткан батирине наразы болсо, арабызда бир бөлмөлүү болсо да үйүм болсо деп кыялдангандар бар. Бул үй бүлөнүн эңсегени да өзүлөрүнүн үй-жайы болсо дейт. Азыркы учурда жашап жаткан ижарадагы үйү да эси келип качан бошот дээрин билишпейт. Аба ырайы сууктаган сайын
жашап жаткан жери да суук болуп турганын айтышат. Продуктардан бүгүнкү эртеге Не жетет. продукты азык-түлүк кандай болуп атат? Азык-түлүк жагынан кандай болуп атасыңар? Şu өткенде күйөөмгө бирөө берген экен картошка, şu piyaz менен şunu эптеп септеп. Азыркы азык-түлүгүңүз ушулбу болот? Şuyla, şu. Анан да бар эптеп жече куюп тамакты кылып жеп атабыз. Майларым кымбат болуп кетти азыр. Бу аял өзү келишин айткан жок. 5 жылда келем, 6 жылda kelem деген. Бирок айтпады. Мынча отуруп тура бергиле деди. Бирөө сураса, мына деди, кошуналар жаманыраак сатып алдым деп койгула деген. Биз ham шундай деп кирип алганбыз. Азыр бул да өзүңөрдүн туруктуу жашоочу жериңер эмес да? Жок, бу квартирада. Эми келип чыккыла десе чыгышыңарга туура келет. Ооба, чык десе чыкабыз, айла жок. Бара берген жер жок эми. Кайга барышты билбейм, Кудайым бир жерден берет деп, Кудайдан сурап отурам. Эми биз ушундай кылып кыйын акыбалда жашап атабыз азыр. Şu bitemde kvartirada жашап зерикти өзү тазадык. Айыл өкмөттөргө чек сурап барсак, үй сала албайсыңар деп чекем берип атат. Колубузда акча жок. Эми силерден сураныч. Бизден жашыңар кайтпаса, Кудайдан силерге кайтсын. Бир чекпекпи, бир үй алышка жардам берип койгула. Силерден сураныч. Эми Кандай дин болбосун, же коом муктаждарга кайрымдуулук кылууга үндөйт. Ошондой болсо да кайрымдуулук кылуу адамдын ички дүйнөсүнөн келип чыккан берешендикти талап кылат. Ушундай оор абалда жардамга муктаж болуп турган мекендештерибиздин саламаттыгына кайдыгер карабаган инсандардан жардам сурайбыз.